Иш жүзүндө гендердик теңчиликке тоскоолдук жараткан жагдайлар көп. Бул биринчи кезекте мыйзам ченемдеринин натыйжасыз аткарылышы. Аялдар жана кыздарга сот адилеттиги жеткиликтүү болушунун деңгээлиндеги көрсөткүчтүн төмөндүгү. Эл өкүлү Аида Касымалиеванын баамында өлкөдө мындай фактылар өтө эле көп. Аялдарга, балдарга байланыштуу тема сөзсүз түрдө өлкөнүн жана социалдык абалына түздөн түз таасирин тийгизет, бюджетке таасирин тийгизет, бюджетти бөлүштүрүүдө. Анан азыр ошондой бир пикир бар, стереотип бар. Бул аялдардын проблемасы, аялдар жөн эле көтөрө берет бул теманы, бул чоң деле көйгөй эмес, өздөрүнчө эле көтөрө беришет деген бир мындай жаңылыш ой пикир көз караш бар да. Буга байланыштуу статистикада аялдар жергиликтүү кеңештин депутаттарында 2016 жылы 14% түссө, 2018 жылы 8%га түшкөн. Бул стабилдүү түрдө мамлекеттик кызматтарда аялдардын саны азайгандык дегенди билдирет. Мыйзамдардын бардыгы 5 экспертизадан өтүүгө тийиш. Алардын биринчи гендердик экспертизадан өткөрүү, бирок бул иш жүзүндө аткарылбай келет. Гендердик экспертизадан өтүш керек деп. Мыйзамдар негизинен ошо өткөрүлбөй калат, өткөрсө да толук кандуу эмес өтпөй калат да. Анан жергиликтүү деңгээлде андан дагы абал бир аз начарыраак болот да мындай караганда. Ол тоскоолдуктардын бири эми мына биз көптөн бери айтып келгендей, качан эле аял киши барып, мисалы бирдекени башкарып иштечи эле деп добуш берип атканда деле шайлоочулар аялга караганда эркектерге добушун көбүрөөк беришет, себеби өзүнүн маселесин эркектер жакшыраак чечет деген бир үмүттөр бар да. Жумуш орундарында аялдардын саны да аз. Гендердик теңсиздикке майда бирок чоң тоскоолдук жараткан жагдайлар арбын дейт изилдөөчүлөр. Албетте бул багытта маселелерди жоюу максатында түрдүү долбоорлор аркылуу семинар тегерек столдор уюшулуп, изилдөөдө маалым болгон учурлар талкууланат. Проанализировать, например, Кыздардын билим сапаты мектептен тарта дайыма жогорку деңгээлди көрсөтөт. 50%дан ашык алтын медалдарды алып бүткөн кыздар бар. Бирок психологиябызда кыз балдарга болбойт деген түшүнүк анын андан ары окуп кетүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бул дагы маанилүү эместей сезилгени менен, бирок бул көрүнүш алардын келечегин чектеген учур десек болот. и которые более высоко оплачиваются и более востребованы в современном обществе. Маалымдалгандай, аялдардын социалдык ордун чектөө бүгүнкү күндөгү маанилүү маселелер катары каралып келет. Бул багытта иш-чараларды өткөрүү менен маселелерди чечүү мүмкүнчүлүгү бар. Айтынок Султанова, Кудурат Ташмурзаев, 5 канал.